Өлкө аймагына өзгөчө кырдаал киргенине байланыштуу облус аймагындагы бардык мамлекеттик, муниципалдык ишканалар, укук коргоо, медицина кызматкерлери жана жарандык коргонуш штабынын бардык мүчөлөрү күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Бул туурасында бүгүн облустук жарандык коргонуш штабынын жыйынында белгилүү болду. Анда айтылган маалыматтарга ылайык, облус аймагындагы калк көп чогулган жерлер өз ишин токтотууга тийиш жана ар бир жарандын адистер тарабынан көрсөтүлгөн талаптарды жана эрежелерди жоопкерчилик менен аткарышы абзел. Эң биринчи дагы бир жолу элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элди үйүнөн чыгарбай, эки жакка айчылаттырбай, баарын мындай кармоо керек болот. Билип атасыздар мынакей. Ошон үчүн жана мобилдик группаларды түзсөңүздөр, урматтуу акимдер, шаар мэри, мекеме жетекчилеринен кылып, тиешелүү жана ыктыярчы топторунан кылып, тиешелүү дагы мынакей ушуга жардам берели, биз келели дегендер ыктыярчылар болуп атат. Андан сырткары өзүңөрдүн күчүңөр менен, айылдарда айыл өкмөттөр менен ошо жерлерде бүт ушундай атайын мобилдик топтор түзүш керек. Ошолор үймө үй кыдырабы же болбосо кандай бир способ, мисалы үчүн мынакей Бишкек шаары кече жанагы чоң громкоговоритель менен машиналарды көчө кой берип, ошондон кыйкырып жүрүшөт. Үйүңөрдөн чыкпагыла, мынакей ЧС кирди, ушундай маселе болду депчи. Ушуну нарын шаар уюштурсаңыз болот. Бүгүн чыгарып, жанагындай кылып, громкоговоритель менен машиналарды бүт центральный көчөгө, калган эки көчөбүзгө, туура көчөнүн баарына элге катуу громкоговоритель менен айтыш керек. Жыйында өзгөчө кырдаалга байланыштуу жергиликтүү калктын 90% үйдөн чыкпашы керек экени айтылды. Эгерде кандайдыр бир зарыл иши болуп, жашаган аймагынан сырткары чыкса, өздүк документтери жанында болуусу шарт. Урматтуу Нарын областынын тургундары, мынакей өзүңүзгө белгилүү болгондой 22 март 2020 жылы Кыргыз өкмөтүнүн баягы эмеси кирди, токтому кирди өзгөчө кырдаалар боюнча. Ошого карата өзүңүздөр жашап аткан аймактардан алыс чыкпасаңар, жолдордо ар бир райондо посттор турду. Жана ошондой эле Сарчат, Кочкордо пост турду, башка областтарга чыгарбайбыз, жана Бишкек шаарына кетирбейбиз. Ошол документтериңерди жаныңарга албасаңар, кечки саат 6-дан кийин, 7-ден кийин чектөөлөрдү киргизип, балдарды көчөгө чыгарбасаңыздар. Күчөтүлгөн тартипте иш алып барып жаткан медицина кызматкерлерине жана тартип сакчыларына өздүк медициналык коргонуу каражаттарын жарандык коргонуш штабы үзгүлтүксүз берип турат. Ал эми медициналык беткаптар тартыш болуп жаткандыктан абалдан чыгуу үчүн бир нече тигүү цехтери беткап тигип жатат. Ошондой эле Нарын шаарындагы номер 87 кесиптик окуу жайда атайын формалар да тигилүүдө. Өзгөчө 100 штук тигилди. Бул медиктер үчүн. Андан мурун 50 штук тигилген. Анан күндө көчөдө жакын Бешбай чогуу барып кошумча цехтерде иштеп аткан тигүүчүлөрдү таап атабыз. Заказ берип атасыңарбы? Берип атабыз. Маалымат катары айта кетсек, өзгөчө кырдаал учурунда жөнөкөй жарандан тарта жооптуу кызмат аркалаган кызматкерге чейин республикалык жарандык коргонуш штабы тарабынан көрсөтүлгөн талаптардын негизинде иш алып баруусу керек. Тактап айтканда, ар бир жаран жоопкерчилик менен мамиле кылып, үйдөн чыкпоосу зарыл. Эсенбек Сталбек уулу, Абсамат Төлөсбеков, жаңылыктар, Нарын шаары.